Картошка фрини бул жерге илип кой. Макул. Даяр. Эми чипсин илип коюн, Бүттүм. Эң сонун шоколадты дагы унутпа. Илдим. Эми сүтчү? Сүттүн бул жерде тиешеси кандай? Анда май бар да. Эмне үчүн? Сүт деген пайдалуу да, анын курамында май жок. Мен сага айтып жатам го, сүттүн коробкасына антип жазылган эмес. Сүттө май бар, а май болсо бул зыян. Бу жерде эмне кылып атасыңар? Саламатсызбы, профессор? Келгениңиз жакшы болбодубу? Биз болсо зыяндуу азыктарды муздаткычка илип жатабыз. Негизи буларды колдонбош үчүн жана унутуп калбаш үчүн керек. Жакшы ой. Сүт жөнүндө эмне дедиңер? Мен болсо сүттү муздаткычка илип кол деп жатам. Себеби анда май бар да. А мен тескеринче илбей эле коюш керек да. Анткени сүт пайдалуу да, анын курамында май жок. Урматтуу менин кенже илимий кызматкерлерим. Экөөңөрдүкү тең туура. Ошол эле учурда экөөңөрдүкү тең туура эмес. Ал кандайчы? Анткени сүттө майлар бар. Мен сага айттым беле? Кана азыр илип коелу. Бирок аны илүүнүн кажети жок. Сүт пайдалуу. Мен сага айткам. Ошондой да болобу? Майлар ар түркүн болот. Зыяндуу дагы, пайдалуу дагы. Зыяндуу майларга адам өндүргөн майлар, мисалы маргарин кирет. Ал эми пайдалуу майлар, булар бизге жаратылыш берген эттеги, сүттөгү же жаңгактагы майлар. Майлар тең салмактуу тамактануунун эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Ошон үчүн биздин рационубузда сөзсүз болуш керек. Бирок профессор, сиз мени ишендирген жоксуз. Эмне үчүн? Мисалы, эгерде бир стаканда суу дейли, анын үстүнө бир нече тамчы май куйса, аралашпаганын көрөбүз. Демек анда май кайда? Чын эле? Эгер сүттө май болсо анда ал муздаткычта тоңуп калмакта. Эгер силер ишенбесеңер, мен далилдегенге аракет кылам. Эксперимент жолу менен. Ал үчүн бизге эмне керек? Эсиңерде болсун. Сүт муздаткычтагы эмес. Жылуу болуш керек. Кичинекей идишке куюп күнгө же микротолкундуу мешке коюп, бөлмөдөгү температурага чейин жылыганча кармап туруш керек. Макул. Сүт, идиш жуугуч суюктук. Таптым. Бар экем. Башына кебес оролгон таякчалар. Акрил боектору. Мынакей. Эми 2 табак. Эми түбүн жаба тургандай кылып, 5-10 мм жылуу сүттү табакка куябыз. Акырын кой. Ого, мен төкпөй эле коет атам, мынакей. Бүттү. Эми буга боекторду кошо баштайбыз. Мен сарын алам. Дагы. Сомбойт да? Абдан кооз болуп атат. Вау. Эми мынакей. Учуна кебес оролгон таякчалар. Кана сүткө тийгизип көргүлөчү. Кана, эч нерсе болгон жок. Туура, эч нерсе болгон жок. Эми таякчаларды мына идиш жуугуч суюктукка малып, андан кийин сүткө тийгизип көргүлөчү. Бул майларды алат да, туурабы? Туура. Себеби бул суюктук менен май идиштери жуйт да. Туура. Вау. Кандай гана кооз, Мекин карачы. Вау. Сонун болуп атат.
Силер эксперименттин маңызын түшүнүп атасыңарбы? Акрил боектогу бул сүттөгү майларды боёду. Мынабу кир жугуч суюктуктан түртүлүп бийлей баштады, көрдүңөрбү? Достор, силер да бул тажрыйбаны үйдөн жасасаңар болот. Эми кенжелиме кызматкер Акмарал. Биз майлардын пайдалуу экенин билдик. Ошондойбу? Ооба, урматтуу кенже илимий кызматкер Канат. Алардын пайдалуу экендигин дагы билдик. Ошондой эле аны муздаткычка илүүнүн кажети жок экенин деле билдик. Экөөң эртең туура байкагансыңар. Эми келгиле муздаткычтын экинчи тарабына пайдалуу майлар бар азыктардын сүрөтүн илгиле. Дагы пайдалуу майлар эмнеде бар экенин билесиңерби? Ооба. Жаңгактарда, Жумурткаларда, балыктарда, айранда жана ошондой эле өсүмдүк майында. Туура. Демек мен силер баарын эң жакшы билет турбайсыңарбы? Бирок май канчалык пайдалуу болбосун, баардык нерсенин ченин билүү керек. Мисалы, биз өсүп атканда май абдан пайдалуу. Андыктан күнүнө 80 грамм май жеш керек. Бирок 100 граммдан ашык эмес. Биз ден соолукка жана салмактуулукка байланыштуу көйгөйлөрдү каалабайбыз да. Аларды кантип эсептесе болот? Жөнөкөй эле. Бир же 2 уч жаңгак жесеңер, болжол менен 50 грамм май болот. Затун май кошулган салат жегенде бир чай кашыкта 21 грамм май бар. Бир стакан кефир, анан айран ичкендей. Майлар канаттуулардын, малдын этинде жана биз жакшы көргөн сүттө болот. Тең салмактуулук менен ар түрдүү тамактансак, биз оңой эле норманы ала алабыз. түшүнүктүү. Эң башкысы ар түрдүүлүк жана ошондой эле ченеби менен болуш керек, турбайбы? Достор, силер майлардын пайдалуу экенин билдиңер беле? Анан дагы кайсы азыктарда пайдалуу майларды таба алабыз? Жообун комментарийге жазгыла.